Саламатсыздарбы? USAID'тин окуу керемет долбоору боюнча биз үй-бүлөбүз менен биргеликте 30га чукул онлайн жана офлайн китептерди окудук. Бул долбоордун биздин үй-бүлөгө болгон таасири чоң болду деп айтсак болот. Биринчиден, балдардын интеллектуалдык сабаттуулугу жогорулады, сөз байлыгы өстү. Улуу инсан Эйнштейн айткандай, эгерде балдарыңар акылдуу болушун кааласаңар, аларга жомок окуп бергиле. Эгерде андан да акылдуу болушун кааласаңар, дагы да жомок окуп бергиле дегендей, биз бул сөздөрдү практика жүзүндө колдондук. Жакшы китептерди, чыгармаларды окудук. Ал эми бүгүн Ырыс кызым экөөбүз Барпы Алыкуловдун Балдарга насыят аттуу ырсаптарын окуп берели. Бирөөнүн болсо буюму, албагыла балдар-ай, жаман атты наалатка калбагыла балдар-ай, каяша сүйлөп сөз кайрып турбагыла балдар-ай, шоктук кылып бирөөнү урбагыла балдар-ай. Жалган сөздү ырас деп айтпагыла балдар-ай, адебиңдин пайдасын ойлогула балдар-ай, орундатпай ишиңди койбогула балдар-ай. Кана кызым, айтчы, сен кандай сабак алдың бул саптардан? Бирөөнүн буюмун уруксатсыз алууга болбойт экен, анан кийин чоңдорду угуш керек экен, чоңдорго каяша сүйлөш керек экен, күчүлөрдү урбаш керек экен. Ой азамат. Мен Макенова Алтынай, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жапайы жаныбарлар деген китепти сиздерге окуп берейин. Ак илбирс дегенди окуп беремин. Илбирс бийик тоодо жашаган. Жырткыч териси агыш болгондуктан аны ак илбирс деп аташат. Дагы аны бийик тоонун кожоюну дешет. Илбирсти көргөн адамдар аз. Ал бийик тоодогу каталган шартка абдан ыңгайлашкан. Мурда кыргыз тоолорунда илбирстин саны 1000ге жетчү. Азыр анын саны кескин азайган. Эмне үчүн азайып кеткен? Анткени аларга көп аңчылык кылышат. Ошондой эле илбирс байырлаган жерлерде анын жей турган азыгынын азайышы да терс таасирин тийгизет. Чоң жана тегерек таманы карга батып кетпей басууга ылайыктуу. Кара темгилдүү агыш териси карга өңдөш болуп аска тоонун арасынан байкалбайт. Денесинин узундугу 1 метр 30 сантиметрге чейин жетип, ири жана күчтүү болот. Илбирстин куйругу 1 метрдей, ал табыш чыгарбай басат. Куйругу менен изин жашырып кете алат. Негизи олужоосу аркар, кулжалар жана тоо эчкитекелер жайында чымчык, суур жана майда чычкандар менен азыктанат. Менин балам Батыр азыр бизге жомок окуп берет. Ит менен аюу. Элдик жомок кана балам окуп берчи. Ит менен аюу. Аюу менен ит дос болушту. Бир күнү итке кана досум чейинге кирели, кыш кирип келди деп аюу айтты. Ой, чейин деген эмне? Деди ит. Таңыркап экөөбүз үңкүргө киребиз. Кышта коңурук тартып уктап жатабыз. Жазында чейинде чыгабыз. Молодец балам, кана ушуга чейинки түшүнүүңү айтып берчи. Аюу менен ит дос болушту. Бир күнү аюу
Аю bas dostum çeyinge girelim. Çeyin degen emdi. Çeyin degen Kışı boyu göz. kışı boyu göbüz Ünkürge girip ünkürge girip huktayız. Жазында келгенде чыгабыз. Жаз келгенде чейенден чыгабыз дейт. Молодец балам, түшүнүп айт дейми, бул жагын окуйбуз. Башта. Акылдуу кыз илгери кандын баласы болуптур. Ал бойго жетип, үй бүлө курар мезгили келип калат. Атасы дагы өз хандыгын эң акылдуу бир кызды таап ошого үйлөнтөйүн деген ойго келет. Баласы макул болот. Бир күнү хан өз элине мындай деген жарлыгын айтат. Мен калкымдын кыздарына мындай деген 3 суроо берем. Биринчи суроом дүйнөдө эмне таттуу, экинчи суроом дүйнөдө эмне күлүк, үчүнчү суроом дүйнөдө эмне күчтүү. Кимде-ким ушул суроолорума туура жооп тапса, ошол кызды уулума конокту кылып алып берем. Хандын бул жарлыгын бүт элге таратуу үчүн чабармандар тарап аттанышат. Көп өтпөй бойлардын мен акылдуумун, мен сылуумун деген кыздары ханым сиздин сурооңузду жандырмагын мен таптым деп келе башташат. Байдын кыздары менен бирге бир кедейдин дагы кызы келет. Байдын кыздары кор тон кийген кедейдин кызын теңине албай биз турганда сага эмне бар, сени хандын уулу карап да койбос керек, убара болбот дешет. Бирок кедейдин акылдуу кызы эже келер менен ээрчитте